Assalamu alaikum dostlar, sizler Kırgızstop kanalını көрүп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышта дүйнөдөгү эң чоң курулуштарды көргөзүп, аларга канча акча кеткендигин, кандай рекордторду койгондугун айтып беребиз. Андыктан достор, бул видеого бир лайк коюңуздар. Биз видеобузду баштадык. Биздин топту дүйнөдөгү эң чоң турак жай комплекси Абрадж Аль-Бейт ачып берет. Бул бийик кабаттуу имарат Сауд Арабия өлкөсүнүн Мекке шаарында мусулмандар үчүн эң ыйык болгон Аль-Харам мечитинин жанында жайгашкан. Бийиктиги 601 метр. Дүйнөдөгү бийиктиги боюнча бул имарат 3-орунда турат. Бирок салмагынын ордугу боюнча 1-орунду ээлеген жана мындан сырткарыда бир нече дүйнөлүк рекордторго ээ боло алган. Алардын арасында дүйнөдөгү эң бийик мейманкана, дүйнөдөгү эң бийик эң чоң саат жана аянтык боюнча дүйнөдөгү эң чоң имарат боло алган. Бул имарат 120 кабаттуу, 96 лифт бар. Ички аянты 1.500.000 метр квадратты түзөт. Бул абдан чоң. Же болбосо имараттын ичине 100.000 адам батат. 100.000 адам батып кеңири жашай алат. Бул комплекс 2012 жылы Сауд Арабиянын эң ири курулуш фирмасы Saudi Bin Laden Group тарабынан курулган жана болжол менен 15 миллиард доллар акча сарпталган. Бул акча менен Кыргызстан өз карызынан 3 жолу кутулмак. Албетте достор, биз бир гана эң чоң имараттар тууралуу айтпайбыз. Өзүңүздөр билгендей эле биз дүйнөдөгү эң чоң курулуштар тууралуу айтып беребиз. 3 капчыгай дүйнөдөгү эң кубаттуу электр станциясы Кытайдын Янзи дарыясында жайгашкан. 3 капчыгай деп аталган бул ГЭСтин узундугу 2 км 309 метрди түзөт. Бийиктиги болсо 185 метр. Же болбосо 60 кабаттуу үй менен барабар. Салмагы 65.500.000 тонна жана бул платинаны куруу үчүн Кытай бийлиги болжол менен 30 миллиард доллардай акча короткон. Бул ГЭС көлөмү жана экономикалык көрсөткүчү менен гана эмес, айлана чөйрөгө тийгизген таасири менен да көптү таң калтырган. Платинанын курулушу 1992 жылы башталган. Кытайдын өсүп жаткан экономикасы электр энергиясына өтө муктаж болчу жана курулуп жаткан ГЭС бул ачкалыкты канааттандырышы керек болчу. Бул жерде өндүрүлгөн энергия бүткүл өлкөнүн керектөөлөрүнүн 10%-ны жаабат деген божомолдо башташкан. Бул ГЭСтин чындыгында экологияга абдан чоң пайдалары тийген. Биринчиси, океандын булгануусунан сактаган. Себеби дарыядан баардык агып келген таштандыларды ушул ГЭСтен тазалашкан. Экинчиси, Кытайда бул ГЭС курула электе, тесттерде көмүр күйгүзүү жол менен электр энергиясын өндүрүшкөн. Жыйынтыгында аба булганган. Бүгүнкү күндө Кытайда электр энергиясы жетиштүү. Бирок албетте мындай чоң курулуш зыянын да тийгизбей койгон жок. Бул ГЭСти куруу үчүн 1.300.000 элди көчүргөн. Жыйынтыгында 13 шаар, 1000ден ашуун айылдар суу астында калып кеткен. Дагы бир кооптуулугу, эгерде бул платинада кырсык боло турган болсо 360 миллион эл жабыр тартат. Себеби Янзи дарыясынын ылдый жагында эки жээгинде 360 миллион адам жашап келет. Бул ГЭС эсептөөлөр боюнча толук иштей баштагандан 10 жыл өткөндөн кийин өзүн өзү акташ керек эле. Бирок 3 капчыгай ГЭСи 2013 жылы 4 жыл ичинде өзүн өзү толук актай алган. Достор, дагы бир таң калыштуу фактка токтоло турган болсок, бул ГЭС бир жылда 111 миллиард 800 миллион киловатт саат ток чыгарат. Кыргызстанда жалпы ГЭСтер жана тесттер биргеликте 15 миллиард киловатт саат ток чыгарса, Кытайда бир гана ГЭС биздин жалпы өлкөбүздөн чыккан электр энергиядан 7 эсе көп ток чыгарат. Албетте бул 3 капчыгай ГЭСинин канчалык чоң экендигини көргөзүп турат. Бурдж Халифа дүйнөдөгү эң бийик имарат. 163 кабаттуу, бийиктиги 828 метр болгон бул имарат өтө көп жагынан рекорд койгон жана бүгүнкү күнгө чейин биринчиликти эч кимге бербей келет. Асман тиреген имараттын курулушу 2004 жылы башталып, жумасына 1-2 кабаттан курулган. Курулушта күн сайын 12.000 жумушчулар иштеген. Имаратты куруу үчүн болжол менен 320.000 куб бетон жана 60.000 тоннадан ашуун арматура керектелген. 2010 жылы Бурдж Халифанын ачылышы болгон. Бүгүнкү күндө туристтердин эң сүйүктүү жана туристтерге эң таанымал имарат болуп турат.
Рекордторуна токтоло турган болсок, бүт адамзаттын тарыхындагы эң бийик имарат жогоруда айткандай эле бийиктиги 828 метрди түзөт. Эң көп кабаттуу имарат 163 кабаттан турат. 148 кабатта 555 метр бийикте жайгашкан эң бийик байкоо палубасы менен да таанымал. Мындан сырткарыда бул имарат көптөгөн рекордторду койгон. Кайрадан достор, Кытай өлкөсүнө токтолуп кетели. Улуу Кытай дубалы бул тарыхтагы эң чоң курулуш. Улуу Кытай дубалынын узундугу 9000 километрге жетет. Бул дубалдын канчалык узундугун сиздерге мисал кылып түшүндүрө турган болсок, Бишкектен Ошко 6 жолу барып келген жол менен барабар. Эгерде Улуу Кытай дубалыны бардык бутактары менен эсептей турган болсок, жалпы узундугу 21000 километрден ашуун. Адам баласы орто эсеп менен саатына 5 километр жол басып өтөт. Эгерде адам баласы токтобой, эс албай, уктабай баса турган болсо, Улуу Кытай дубалыны 175 күндө басып өтө алат. Кытайлар болсо ушундай дубалды биздин заманга чейин эле тургузушкан. Улуу Кытай дубалынын тарыхы 2300 жылдан ашуун. Достор, Улуу Кытай дубалынын чоңдугуну айткандан кийин сиздерди башка эч нерсе менен таң калтыра албайбыз деген ойдобуз. Ошол себептен Япониянын Токио шаарына курулуучу бийиктиги 4 километр болгон имарат тууралуу айтып берели. Албетте бүгүнкү күндө эң бийик имарат Бурдж Халифа, бийиктиги 828 метр деп жогоруда айтып кеттик. Жада калса 1 километрге да жетпейт. Бирок япондор бийиктиги 4 километрге жеткен имаратты курууну пландап жаткандыгын билдиришкен. Exit 4000 бул дүйнөдөгү эң бийик имараттын проекти 800 кабаттан турат. План боюнча бул имаратка 700 миңден 1 миллионго чейин адам батат. Башкача айтканда өзүнчө бир ири шаар болуп калат. Бул проект жогоруда айткандай эле Япониянын Токио шаары үчүн Taisei Corporation компаниясы тарабынан жасалган. Башка асман тиреген имараттардан айырмасы Exit 4000 өзүнүн жашоочуларын имараттын бийиктигинде басымдын төмөндөшүнөн жана аба ырайынын өзгөрүшүнөн коргойт. Болжол менен Exit 4000дин курулушуна 600дөн 900 миллиард долларга чейин акча жумшалышы айтылат. Албетте достор, бул асман тиреген имарат бүгүнкү күндө проект жүзүндө эле турат. Чындыгында эле япондор муну ишке ашырабы, муну эч ким билбейт. Достор, бүгүнкү чыгарылышыбыз сиздерге жакса, анда бул видеого бир лайк коюп, биздин каналды колдоп кетиңиздер. Сиздердин колдооңуздар менен гана мындан да кызыктуу видеолорду чыгарууга аракет кылабыз. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.